Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Урматтуу мусулман биртугандар, мына бүгүнкү сабакта деген биз өтүп жаткан ыйык Куран тууралуу сабактарды токтото туруп, бүгүн мына могул акыркы күндөрү биздин мамлекетибизде болгон окуя тууралуу бул ушундай окуяларга шариаттык кандай көз караш, жана шариатта бул тууралуу эмне айтылат, ушул тууралуу кыскача сөз кылып кетмекпиз иншалла. Эми өзүңүздөр баарыңыздар күбө болдуңуздар. Бул окуя өтө өкүнүчтүү, чындап эле өтө туура эмес иш болду. Бундай иштеген, бул деген мусулманчылыкка дагы ал эле эмес, мусулманчылыкка эле эмес, адамгерчиликке дагы, эрдикке дагы, эркекчиликке туура келбеген иш болду. Алсыз болгон, бөтөн элде жүргөн, бейкүнөө болгон адамдарды уур тепкилеге алып, аларга мындай зулумдук кылып коюу, бул албетте бул динибизде болгон оор кылмыштардын бири болуп эсептелет. Эми ушул тууралуу айтсак, бул жакта бир нече маселелер бар, ушуларга биз көңүл буруп, жакшы өзүбүз да түшүнүп алышыбыз керек, жана колубуздан келишинче башкаларга жеткирип койушубуз керек да. Эң биринчи биз жакшы билип алышыбыз керек, башка бирөөгө зулумдук кылуу бул кандай оор күнөө. Мунун кандай динибиздеги оордугу бар. Башка бирөөгө зулумдук кылуу, башка бирөөгө адилетсиздик кылуу, чектен ашып, анын бир канына, анын бир малына, анын өзүнүн намысына бир киришип коюу, бул деген өтө туура эмес, өтө бул чоң күнөөлөрдүн бири болуп эсептелет. Аллах Таала Куранда айтат: "Вала та'таду инналлах ла юхиббул му'тадин" дейт. Чектен ашпагыла дейт. Чектен ашып зулумдук кылбагыла. Чынында Аллах Таала чектен ашкандарды сүйбөйт дейт. Башка аятта Аллах Таала айтат: "Иннаху ла юфлиху залимин", чынында залымдар булар ийгиликке жетпейт дейт. Башка аятта Аллах Таала айтат: "Аллаху ла юхиббул залимин", чынында Аллах Таала залымдарды сүйбөйт дейт. Аллах Таала башка аятта айтат: "Аз-залимина а'адда лахум азабан алиман", дейт. Залымдар үчүн Аллах Таала аларга ооруткан азапты даярдап койгон дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтат: "Ал-муслиму ал-муслими харам", деген. Мусулман башка мусулманга арам деген. Мусулман башка мусулман үчүн арам болуп эсептелет. Анын деген каны дагы, анын малы дагы, анын деген намысы дагы дейт. Башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ал-муслиму ахул муслим ла язлимуху", дейт. Мусулман мусулмандын бир тууганы дейт. Ага эч бир зулумдук кылбайт дейт. Жана ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям имам Муслимге келген хадисте, Абузардан келген хадисте Аллах Таала айтты деп айтат. Аллах Таала айтат дейт: "Инни харрамту зулма аля нафси". Мен чынында зулумдукту, адилетсиздикти өзүмө арам кылып койдум дейт. "Ва жаалтуху байнакум мухаррама", дейт. Жана аны силер өзүңөрдүн араңарда дагы аны арам кылдым дейт. "Фала тазалам", ошондон бири-бириңерге зулумдук кылбагыла дейт. Карасаңыздар, бул жакта Аллах субханаху ва таала өзүнө зулумдукту арам кылып койгонун айтып атат да. Ошондуктан дагы андыктан бизге дагы өз арабызда зулумдук арам болгонун бизге айтып жатат. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткан: "Ваттакул зулма", дейт. Зулумдуктан сак болгула деген. Башка бирөө зулумдук кылып койгондан сак болгула. Айтат: "Фа инна зулма зулуматун йаумал кыямат", дейт. Кene зулумдук дейт. Бул адилетсиздик кыямат күнү көптөгөн караңгылыктар болуп кайтып келет деген. Караңгылыктар болуп кайтып келет деген кыямат күнү. Собуна ушул аят хадистердин негизинде түшүнөбүз, демек бул башка бирөө зулумдук кылуу бул өтө чоң кылмыштардан, өтө чоң бул азапка алып бара турган, Аллах Таала каарына алып бара турган бул күнөөлөрдөн болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дагы мындай хадисте өзүнүн сахабасына Муаз ибн Жабалга мынтип айткан: "Ваттaqi da'watal mazlum", деген. Ошо зулумга кабыл калган адамдын дуасынан сак бол деген. "Fa innahu laysa baynahu wa bayналлахи хиджаб", деген. Кene анын дуасы менен Аллах Тааланын ортосунда эч кандай хиджаб, эч кандай тосмо жок деген. Бул мааниси кандай? Сен бирөөгө зулумдук кылып койбо. Зулумдук кылып койсоң, сага каршы деген ал сага дуа кылат. Ошондой адамдын дуасы деген Аллах Таалага түзмө-түз жетет деген мааниде айтылат. Ошондон башка бирөөгө зулумдук кылып коюу бул өтө кооптуу. Бул өтө кооптуу. Эгерде ошол адам, ошондой зулумдук чеккен адам эгерде сага каршы дуа кыла турган болсо, сен муну өлдүң дегениң ошондо да. Ошондон кийин анан ойлоп көр, анан сен ошол анын дуасын Аллах Таала кабыл кылган болсо, сен ошондон кутула аласыңбы? Жана алымдар айтат, бул мындай адам, зулумдук чеккен адам деген мусулман эмес, капыр болсо деле ошол адамдын дуасы кабыл болот деп айтылат. Капыр болсо деле. Билсеңиздер, эми бул жакта деген өз окуяда эмне болду? Бул жакта мусулмандарды урлап, аларга карата зулумдук кылат да. Булардын дуасы андан беш бетер кабыл болот. Субханалла. Эми карасаңыздар, бул жакта биринчиден ошо өздөрү эгерде азыр аларга каршы аша чапкан ошол жарандарга каршы дуа кылышса эмне болот? Биринчиден, экинчиден алардын канча деген жакын туугандары бар. Алардын ата-энелери бар.
Мына булар деген жаш балалар экен, студенттер экен, буларды кетирген ошол өздөрүнүн өлкөсүндө болгон ата энеси, жакындары, туугандары, достору бар. Ошолор да булар үчүн күйүп, булар үчүн кайгыга түшүп отурушат да. Эгерде мына азыр алардын ата энеси дагы дуа кылышса, эми бул ошо аларга каршы зулумдук кылгандардын адамдар эмне болот булар? Алардын ата энесин эми ошол элестетсеңер, алардын абалдары кандай болду азыр? Өздөрүнүн балдарын жакшы эле аман-эсен, тынчтыкта болгон жакшы бир мамлекет экен, мусулман мамлекет экен деп ишенип жөнөтүп атса, анан бул жерге келсе, анан ушундай кылып аларга карата адилетсиздик кылып койгон болсо, мындан кийин эми биздин өзүбүздүн абалыбыз кандай болот, биздин мамлекетибиздин эми абалы кандай болот? Ошондон ар бир нерсени кылыштан мурда бир мусулман бул акылдуу болуш керек. Мусулман бул акыл алчап, бул акыл менен жана диндеги болгон көрсөтмөлөр менен иш алып жүрүш керек да, субханалла. Анан мындай башка бирөөгө зулумдук кылып коюу, бул деген демек чоң дүйнөдө күнөө экен. Анан зулумдук кылып аткан адамга биз ошентип айтат элек да, сен ушул залым кимге бирөө карата зулумдук кылдың, ошонун сен дуасынан Аллах Таала ушу дуасына жооп бере турган болсо, сен ошондон биринчиден кантип кутуласың? Экинчиден, сенин кылган ишиңди Аллах Таала билбейт деп ойлоп жатасыңбы? Аллах Таала Кур'анда "Ва ла тахсабанналлаху гафилан амма я'малу залимун" дейт да. Жанында алар эч учурда ойлобосун дейт. Эч учурда алар ойлобосун дейт. Аллах Таала алар залымдар кылган иштерин Аллах Таала кайдыгер деп. Аллах Таала билип турат булар кылгандыгын. Ар бир кылган сен чектен ашып аларга карата зулумдук кылганыңды Аллах Таала билип турат. Анан экинчиден, сен аларга каршы деген зулумдук кылып, аларга каршы адилетсиздик кылып атканда алардын эч кандай жардамчысы жок, алар алсыз деп туруп аларга каршы чектен аштың. Эмне алардын жардамчысы жок деп ойлоп атасыңбы? Жок, албетте алардын жардамчысы жок эмес. Алардын жардамчысы чында Аллах Таала. Мына ошо алардын сага каршы жардамчысы Аллах Таала болгондугу мына бул ошо эң кооптуу. Башка жардамчысына караганда дагы Аллах Таала жалгыз ошолорго жардамчы, сага каршы жардамчы болуп тургандыгы мына ушул эң кооптуу болгон нерсе. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Инналлаха юдафиу анил ладина аману". Чынында Аллах Таала иман келтиргендерди өзү коргойт дейт. Жана чынында эле Аллах Тааланын коргогондугу бул му'миндар үчүн, мусулмандар үчүн бул жетиштүү. Аллах Таала Кур'анда айтат: "Фа'адзана муаззинун ла'натуллахи аля залимин". Чынында кыямат күнү жарчы жарыялайт дейт. Жарчы жарыялайт дейт. Залымдарга Аллахтын наалаты болсун дейт. Залымдарга Аллахтын наалаты болсун деп ошо кыямат күнү айтылат. Мына наалаты болсун деген мааниси эмне? Аллахтын ырайымынан алар алыс болсун деген маани. Мына ошондо ойлойсуң, мына жанагы сен кимге каршы зулумдук кылган болсоң, сен ошол байкуш ал бечара деп ойлойсуңбу? Чынында бечара сенсиң. Сенсиң, сага боор болуш керек. Сенин өзүңдүн абалың кандай болот? Кыямат күнү келгенде сен бардык сооп иштериңди ошол кимге карата сен зулумдук кылсаң, ошол баарын алып кете турган болсо, өзүнүн күнөөлөрүн сага таштап кете турган болсо, мына ошондо сенин абалың кандай болот? Ошол кимге бирөөгө сен зулумдук кылып кое турган болсоң, сен ойлобо, сен анын бир нерсени тартып алдың, ага сен жамандык кылып койдуң деп. Сен ага мүмкүн да ал эмес, сен жакшылык кылып койгондур. Алго сообун табат. Алго сообун табат ошол сабырдуулук кылгандыктан. Сен эмнени табасың? Сен кандай өзүң кандай абалда болосуң? Ошондуктан мына ушул бирөөгө зулумдук кылыштан мурда биз ушул аят хадистерди өзүбүздүн абалыбызды, акыретти, кыяматты эскеришибиз керек, субханалла. Анан бул жакта дагы эми баарыңыздар көп болуп турсаңыздар керек, бул жакта анык эле белгилүү болуп калды, бул жагы бирөөнүн күнөөсү үчүн эле башка бирөөлөргө каршы зулумдуу адилетсиздик болду да. Эми бул тууралуу кандай? Аллах Таала Кур'анда айтат: "Ва ла тазиру вазиратун визра ухра" дейт. Бир адамдын күнөөсү үчүн башка бирөө жаза тартпайт дейт. Эми карасаңыздар, бул жакта кандай гана адилетсиздик жана зулумдук болуп калды. Эми ошол адамдардын жана ушул жакта башка бирөөдүн эле кылмышы үчүн эле, башка бирөөдүн эле бир маселени түшүнбөй туруп эле башка бирөө адилетсиздик кылып чектен ашкан боло турган болсоң, ошол адамдын жапа чеккен адамдын ордуна өзүңдү коюп кой көрсөң да, өзүңдү коюп көр, сенин жакындарыңды коюп көр, сен өзүңдүн балаңды коюп көр. Жакын эгерде анда сен бейгүнөө эле келип эле бирөө келип эле бир көчөдө кетип баратса эле келип тепкилеп жатып эле, ал эч нерсени билбей эле өзү кайдыгер. Ошондой болсо сен өзүңдү ошонун ордуна койсоң кандай болот эле? Өтө терс көрүнүш болду да, субханалла. Эми бул биринчиден да эми зулумдук тууралуу эми баарыбыздарга белгилүү, бул эми биз кайра өзүбүзгө дагы биз эскертип турушубуз керек. Бул кандай бир кооптуу нерсе экендигинчи, субханалла. Анан дагы бул жакта дагы терс көрүнүш болду. Бул туура эмес, зулумдук алып барды негизи ошо алып барган иштерден бири болду. Бул деген ошол терс көрүнүштөгү болгон биздеги улутчулдук. Албетте эми улутчулдук эгерде бир мекенчилдик болот, сөз тууралуу сөз болуп аткан болсо, бул жакшы нерсе эле, бирок бияктан деген чекте терс көрүнүштөгү улутчулдук болуп кетти да. Бул деген мына терс көрүнүш деген кандай болот? Эгерде мына өзүнүн кайсы бир улутун башка улуттан артык көрүп, өзүн кандай бир өзгөчө сезе турган болсо, бул албетте бул арам нерсе. Бул арам нерсе. Ал эмес, мындай нерседе куфур бар. Мындай капырчылык да бар болуп кетет. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан, эки нерсе бар дейт. Адамдын арасында ошол нерседе капырчылык бар деген.
капырчылык бар деген. Бирөөсү айткан тааны филансат деген. Ал биринчиси айтат башка бирөөнүн ата тегин сөгүү дейт. Ошо ата тегин сөгүү деген мааниси ошо улутчулдук мына. Башка бирөөнүн мисалы сен башка бир улуттасың, анын улутун жамандап, аны ошо ата тегин сөгүү эмсип аткан болсо, мына бир экинчиси дейт, нияхатан илмейт дейт. Бул өлүккө кошок айтуу дейт да. Мына ушул эки нерседе капырчылык бар деп айткан. Эми албетте бул жакта алымдар түшүнүп беришкен, бул жакта капырчылык деген мааниси бул кичине капырчылык. Динден чыгарбай турган кичине куфр болуп эсептелет. Ошондон бул өтө кооптуу нерсе да, бул да улутчулдук дегенчи, бул эгерде чектен ашып кете турган болсо, мунун дагы күнөөсү өтө оор болуп эсептелет. Бул өтө өзү негизинен эле ыплас нерсе. Өтө ыплас нерсе да бул. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат да, кечиресиздер, эми улуу сөздө уят жок. Биякта пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат. Эгерде кимде дейт, өзүнүн ата теги менен улууланып, ошол жөнүндө өзү ошол менен сыймыктанып, чектен ашкан улутчулдук кыла турган болсо дейт, анда айтып койгула дейт, ал өзүнүн атасынын ошол жыныс мүчөсүн анын оозу менен алып алсын дейт да. Жана башкадай мааниде кылып жеткизбегиле дейт. Ушундай кантип айтса, ушундай мааниде жеткизгиле деп атат да. Карасаңыздар, эми кандай сөз менен биздин элчибиз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам өзү ушундай сөз менен айтып атат. Демек ал адамдын кылган иши мындан дагы терс көрүнүштүү иш да, мындан дагы ыплас болгон нерсе. Ошондуктан мындай нерсени дагы биз сак болушубуз керек, башкаларды да кайтарышыбыз керек да, субханалла. Жана улутчулдук боюнча дагы айта кетишибиз керек. Бул улутчулдук башка бирөөнүн улутун кемсинткен адам бул билиш керек да. Бул биринчиден ал адамды кемситип аткан жери жок. Бул биринчиден бул Аллах Таалага каршы чыгып атат. Аллах Тааланын жараткандыгын кемситип аткан болуп эсептелет. Анткени баардыгыбызды ар кандай улуттар кылып жараткан бул Аллах субханала таала. Бирөөнү кара кылып жаратып атат, бирөөнү мисалы ак кылып жаратып атат, бирөөнү бийик кылып жаратып атат, бирөөнү кичирээк кылып жаратып атат. Ар кандай улуттар кылып жаратып атат. Мунун баарысын ким жаратып атат? Бул кимдин иши? Бул Аллах субханала тааланын иши. Ар кимибиз жаратып аткандай өзүбүзгө бир кайсы бир улутту, бир кайсы бир дене мисалы бир түсүн, бул нерсени өзүбүз тандап алган жерибиз жок. Мына Аллах таала бизге берип атат. Ким ушул кимдир бирөөнүн улутун эгерде айыптап сөгүп аткан болсо, демек Аллах субханала тааланын ишин жамандап аткан болот да. Ошондуктан бул жагынан дагы бул кооптуу болуп эсептелет да. Ошондуктан биз билишибиз керек да, эми бир улут башка улуттан эч нерсе менен артык болуп эсептелбейт. Баары бир улуттар баары тең бирдей. Аллах таала Кур'анда айтат: "Инна халакнакум мин закарин ва унса ва жаалнакум шуба ва кабаиля литарафу" дейт. Биз баардыгыңарды силерди бир эркектен жана бир аялдан жаратканбыз дейт. Баардыгыбыз тең бир эркектен бир аялдан жаралганбыз, баардыгыбыз тең. Жана силерди дейт ар кандай улуттарга жана урууларга биз силерди бөлүп койдук дейт. Эмне үчүн дейт? Силер бири-бириңерди таанып билишиңер үчүн дейт. Максат биз мындай Аллах таала биз ар кандай улуттар кылып жаратып койгон максаты бул жөн эле бири-бирибизди таанып билишибиз үчүн. Бири-бирибизди айырмалап билишибиз үчүн, бири-бириз менен таанышып жүрүш үчүн дейт. Аны айтат: "Инна акрамакум индаллахи аткакум" дейт. Жана араңардагы Аллахтын алдында болгон эң сыйлууңар дейт. Бул көбүрөөк таква болгонуңар дейт. Таква. Ошондуктан Аллах Тааланын алдында болгон кимдин даражасы артык болот? Бир кайсы бир улутка таанып болгондуктан эмес, бул Аллах Тааланын алдында канчалык таква болгон болсо, ошол адам эң сыйлуу болуп эсептелет. Ушул нерсе менен башкалардан артык болуп эсептелет. Кайсы бир өзүнүн улуту менен эмес. Жана албетте бул таквалык адамдын жүрөгүндө жана анын амалдарында билинет. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айткан: "Инналлаха ла янзуру иля суварикум ва ла иля амаликум, валакин янзуру иля кулубикум ва амаликум" дейт. Чынында Аллах Таала силердин сырткы келбеттериңерге жана байлыктарыңарга карабайт деген. Чынында Аллах Таала силердин жүрөктөрүңөргө жана амалдарыңарга карайт дейт. Жана башка хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ла фадла ли арабин ала ажами". Арабтын араб эместен эч кандай артыкчылыгы жок дейт. "Вала ли ажамин ала араби". Ошондой эле араб эместин дагы арабтан болгон эч кандай артыкчылыгы жок. "Вала ли абьяда ала асвад". Ошондой эле актын дагы карадан артыкчылыгы жок. "Вала ли асвада ала абьяд". Ошондой эле каранын да актан болгон артыкчылыгы жок дейт. "Илля бит таква" дейт. Бир эле таквалыктан башка дейт. Адамдар бири-биринен таквалыгы менен эле айырмаланат. Айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кулланысына: "Ан-насу мин адам". Ал эми баардык адамдардын баарысы адамдан дейт. Бир адам атабыздан баардыгыбыз тең тараганбыз. "Ва адам мин тураб" дейт. Адам атабыз болсо, ал болсо Адам алейхиссалам, ал болсо топурактан жаралган дейт. Ошондуктан баардыгыбыз тең ушул табыныбыздын алдында басып жүргөн, тепселеп жүргөн топуракка кайтабыз. Ошондон жаратылганбыз. Ошондуктан текеберленип башка бирөөнү өзүбүздү артык көргөнгө эч кандай биздин акыбыз дагы жок. Мына алхамдулилlah көрсөтөрөк биздин динибиздин дагы кандай кооздуктары бар, ушундай кандай жанагындай национализм, улутчулукту дагы биздин динибизде ошондой нерсени жокко чыгарат, алхамдулилlah. Жана ушул терс көрүнүштүү дагы улутчулдук мына көрсөтөр, мына ушул чакырыктагы элдин арасында жайылып, кайсы бир мындай соц тармактардагы кандай жек көрүнүш сөздөр айтыла берип, же болбосо башка бир улутту
кемсинткен сөздөр айтыла берип, мына бул дагы мына ушул азыр көрүп турган биздин ушундай туура эмес, ошо өкүнүчтүү ишке алып келет да. Ошондуктан мындай нерселерге биз жол бербешибиз керек. Жакындар арасында болобу, соц тармактарда кайсы жерде болобу, бул жерде тыйып мындай айткан сөздөрүңөр туура эмес деп биз токтотушубуз керек да. Мисалы сөздөргө мына айтып эле жүрөт көзсүр, мына кандай кимдир бир мисалы анын деген улут ал Индус, анан Пакистан деп ушундай кылып бир кандайдыр бир аларды кемсип сүрөгөндөр бар да. Алар деген анан тиги жакшы киймейт, анандай, ар кандай жыт деп бир нерсени айтып, алар бул албетте мунун баарысының арам билишибиз керек. Бунун баары гыйбат болуп эсептелет. Ушул нерсени угуп отурган адамдар ар кайсы группасында бири-бирин жазышып отуруп отурган болсо, ошо угуп отурса, бул билишсин баарысың ошо гыйбатка катышып калгандар болуп эсептелет. Ошондуктан баарысың тобо болуш керек, мындай нерседен сак болуш керек. Бул нерсе арам болуп эсептелет. Анткени шариатта белгилүү да, гыйбат кылган адам, ошону айтып аткан эле адам гыйбатчы болуп эсептелбейт. Ошол гыйбаттын күнөөсүн албайт. Ошону угуп дагы аны токтотпой турган дагы адам дагы ал дагы гыйбатчы болуп эсептелет. Муну тастай турган далилдер көп да. Жана өтө маанилүү аяттар бар. Буларга да жакшылап көңүл буруп кетсеңиздер. Аллах Таала Кур'ан айтат. Бул деген Аль-Хужурат сүрөсүндө 9-аяттан баштап 13-аятка чейин. Айтат Аллах Субханаху ва Таала: "Ва ин таифатани минал муъминина иқтаталу фа аслиху байнахума." Эгерде момундардан эки топ бири-бири менен эгерде өз ара согушуп калса, анда аларды элдештиргиле дейт. Алар экөөнүн ортосуна аларды оңдоп, аларды элдештирип койгула дейт. Фа ин багат ихдахума лил ухра фaqatil lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Эгерде бир тайпасы башка бирөөгө карата зулумдук кылып чектен аша турган болсо, анда ошол зулум кылганына каршы алар Аллахтын буйругуна кайткандан чейин аларга каршы согушкула дейт. Фа ин фаат фа аслиху байнахума бил адл. Эгерде алар тобо кылып кайра токтоп калса дейт, кандай кайтса, анда алардын экөөнүн ортосун адилеттик менен оңдоп кайра жараштырып койгула дейт. Ва акситу дейт, жана адилеттүү болгула дейт. Жана чынында инналлаха юхиббул муқситин, жана чынында Аллах Таала адилеттүүлөрдү сүйөт дейт. Мына көрсөңөр, демек бул жакта дагы эгерде эки тайпа бул жакта өз ара келишпей бир кандайдыр бир талаш боло турган болсо, эмне кылыш керек экен? Биз адилеттүүлүктү карманышыбыз керек. Бирөө деген бул менин улутумда, же менин тууганым, же менин уурумда деп туруп ошол жакка тартпаш керек. Аллах Таала башка аятта айткан: "Ва иза култум фa'dilu ва лау кана ули курба." дейт. Эгерде силер сүйлөсөңөр адилеттүү болгула, эгерде ошол силердин жакын туугандарга каршы болсо дагы дейт да, жакын туугандарга каршы же ал тараптуу болсо деле дейт да. Жана башка аятта Аллах Таала мынтип айтат: "Ва ла яжриманнакум шанa'ani qawmin alla ta'dilu." дейт. Жана силердин бир кайсы бир коомго болгон жек көрүүңөр силерди адилетсиздикке түртүп койбосун дейт. Эми жана аяттарында айтсак, уланысында Аллах Таала мынтип айтат: "Иннамал муъминуна ихва." Чынында момундар булар бир туугандар дейт. Көрсөтүр, баардык бир мусулмандар биз бир туугандарбыз. Фа аслиху байна ахавайкум дейт. Жана ошондон бир туугандарыңардын арасын оңдогула дейт. Аларды элдештириле дейт. Аларын оңдоп турлап койгула дейт. Ваттакуллаха лааллакум турхамун. Жана Алладан корккула, мүмкүн силер Аллахтын ырайымына ээ болосуңар дейт. Жана уланысында айтат Аллах Таала мына ушул маанилүү аяттар: "Я юхалладин аману ла ясхар кавмун мин кавм." Иман келтиргендер дейт, бир коом башка коомду бир мазактап, аларды бир маскаралабасын дейт. Аса якуну хайрам минхум дейт. Мүмкүн ал адамдар буларга караганда алар жакшыраак дейт. Вала нисаум мин ниса дейт. Жана бир аялдар да башка аялдарды мазактап, аларды маскаралабасын дейт. Аса якунна хайрам минхум дейт. Мүмкүн ал тигил аялдар буларга караганда алар жакшыраак дейт. Вала талмизу анфусакум дейт. Жана бириңерди жамандап, бириңерге каршы жаман сүйлөбөлө дейт. Вала танабазу бил алқаб дейт. Жана бириңерге каршы силер бир туура эмес бир жаман лакаптар менен атабагыла дейт бириңерди. Бисал исмул фусуqu ба'дал иман дейт. Жана имандын артынан бузук бир ысым менен аталып калуу кандай жаман дейт. Ва ман лам ятуфа улайка хумуз залимун дейт. Жана ким эгерде тобо кылбаса дейт, жана алар чынында залымдар дейт. Чектен ашкан булар залымдар дейт. Жана айтат Аллах Таала: "Я айюхаллазина аману жтанибу касиран миназ-занн" дейт. Эй иман келтиргендер, көптөгөн бир имиштерден, жаман ойлордон силер сак болгула дейт. Инна бa'даз-занни исм дейт. Жана ошондойлордун кээ бири дейт, ошондой жаман имиштердин кээ бири алар күнөө дейт. Вала таджассасу дейт. Жана бириңерди аңдыбагыла дейт. Вала яктаб бa'дукум бa'да. Жана бириңерди гыйбат кылып ушак кылбагыла дейт. Айюхиббу ахадукум ай якула лахма ахихи майтан факарихтумуху дейт. Жана силер дейт, өзүңөрдүн өлгөн бир тууганыңардын этин жегениңерди жактырасыңарбы дейт. Бул нерсе силер аны жек көрөсүңөр го дейт. Ваттакулла дейт. Жана Аллахтан коркула. Инналлаха таввабур рахим. Жана чынында Аллах Таала тоболорду кабыл алуучу, ал мээримдүү дейт.
Аллах Таала жана улансын айтат мына: "Я юхан нас инна халакнакум мин закрин ва унса" дейт. Адамдар дейт, биз баарыңарды силерди бир эркектен жана бир аялдан жараттык. "Ва жаалнакум шуба ва кабала литаарафу" жана силерди улуттар жана уруулар кылып бөлүп койдук, силер бири-бириңерди таанып билишиңер үчүн дейт. Жана ушул аяттын аягына чейин. Эми бул аят боюнча дагы буга чейин сөз кылган болчубуз. Эң башкысы булардан эмнени түшүнүп атабыз? Эми демек ушундай бир башка коомду бир маскаралап, аларга бир гыйбат кылып ушак айтуу, бул деген демек бул арам болгон нерсе экен. Жана мусулман бир тууганга ага ушак айтуу, аны деген ага гыйбат кылуу демек эмне экен? Ал ошол мусулман бир тууганыңдын этин жегенге барабар экен да. Субханалла. Эми бул да терс көрүнүштүү нерсе, альхамдулилля. Мундагы адамдар муну азыркы өкүнүчтүү ушул ишке алып баргандан кийин эми азыр түшүнүп калышса керек болгандай туура эмес экен деген. Эми дагы кийинки маселе, буга да биз көңүл бура келишибиз керек. Бул эмне себептен ушундай ишке алып барды? Үчүнчүсү биз деген такталбаган маалыматтарды жайылтуу. Такталбаган маалыматтарды жайылтуу, же болбосо бир кайсы бир группалардан, же бир каналдардан эгерде бир нерсени көрүп калган болсо, бир видеону же бир нерсени ошол убакта дароо жайылтып, башка бир кандай ошого терс реакция кылып жиберүү дагы, бул дагы албетте бул мусулмандын ишинен эмес. Бул деген акылсыздык болуп эсептелет. Мусулман болсо албетте бул сөзсүз деген ошол нерсени түшүнүп, эмне болуп атканын толук билмейинче ал нерсеге эч качан шашылбаш керек. Башка бейгүнөө башка бирөөлөрдү күнөөсүз аларды айыптап салбаш үчүн. Ошо Аллах Таала Кур'анда айткан: "Я аyyuhallazina amanu ijtanibu kaseeran min az-zann" дейт. Ыйман келтиргендер, көптөгөн силер азон деп коет, жанагындай бирөө тууралуу бир ойлордон сак болгула дейт. Жаман ойлордон сак болгула дейт. Fa inna ba'd az-zanni ism дейт. Bir имиштер дейт. Анткени көбүнчө ошол имиштердин көбү дейт, бул нерсе алардын көбү күнөө болуп эсептелет дейт. Ошондон ар кандай бир имиштерди, ар кандай бир бирөөл тууралуу билбестиктен эле бир ойлордун артынан биз ошо ойлоп койгонубуз эле биринчиден күнөө. Эми элестетсеңер, ойлоп коюу эле өзү күнөө болуп аткандан кийин анын артынан барып анан эгерде ошол туура эмес өзүбүз билбестиктен барып анан башка бирөөгө адилетсиздик кыла турган болсок, бул андан беш бетер күнөө болуп эсептелет. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да өзү кайсыда айткан: "Ал-ажалату минаш шайтан" деген. Шашкандык бул шайтандан деген да. Бизде эле сөз бар го айтылган. Ушул хадистен алынган да, негизи жана шашкан шайтандын иши деген. Ушундай бир кайсы бир кабарлар келгенде ошол нерсени тактабай туруп, шашылып эле ага бир тез реакция кылып салуу, бул деген шайтандан болуп эсептелет да. Ошон үчүн шайтандардан эришишибиз керек да бул жакта. Жана Аллах Таала да башка аятта айткан: "Я ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu" дейт. Ыйман келтиргендер дейт, эгерде силерге бир фасык дейт, бир бузук адам силерге бир кабар алып келген болсо, анда силер тастыктап белгиле дейт. Тастыктап белгиле деп атат. Эми жанагындай кабарларда канча деген белгисиз адамдар, кандай жалганчы адамдар, канча деген чындык жалганды аралаштырып бизге кабарлар жөнөтүп атат. Андайларды биз сөзсүз деп Аллах Таала бизге буйрук кылып атат. Аны тастыктап белгиле деп атат. Ошону тастыкташыбыз керек. Бизге кабарлар келгенден кийин биз демек Аллах Тааланын буйрук бар экен, биз ошону тастыкташыбыз керек экен. Айтат Аллах Таала: "Антусибу кавман bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin" дейт. Анткени силер деген биз билбестиктен дейт, силер өзүңөр билбей эле бир кайсы бир адамдарды, кайсы бир коомду силер мүмкүн айыптап коюшуңар мүмкүн дейт. Айыптап аларга бир адилетсиздик кылып коюшуңар мүмкүн дейт. Жана силер андан кийин кылгандарыңар үчүн силер өкүнүп калышыңар мүмкүн дейт. Анткени силер эгерде билбестиктен ошондой ар кандай имишке кире берсеңер, бейгүнөө адамдарды эле силер айыптап коюшуңар мүмкүн дейт. Жана силер кылган ишиңерге кийин аны өкүнүп каласыңар деп атат. Ошондон мына ушул Кур'анда келген биз эрежелерди кармана турган болсок да, ушундай туура эмес иштерге биз барбайт элек да. Анткени альхамдулилля Аллах Таала бизге пайдалуу болгон ушундай көрсөтмөлөрдү бизге түшүргөн. Ушуларды биз бекем карманышыбыз керек. Анан ушундай такталбаган маалыматтарды жайылтуу дагы биз билишибиз керек да. Ал нерсени тактабай эле ошол убакта дароо жайылта берүү, бул деген шайтандын иштеринен болуп эсептелет. Шайтандын иштеринен. Бул тууралуу Аллах субханаху таала Кур'анда айтат: "Ва иза жаахум амру минал амла ау ал-хауфи азау бит". Качан аларга бир аманчылык тууралуу же болбосо бир коркунуч тууралуу бир кабар жетсе, алар ошол жамаат аларды ошол кабарды жайып башташат дейт. "Ва лау радду ила расули ва ила улил амри минхум ла алимаху аллазина ястанбитунаhu минхум". Эгерде ошол кабарды алар элчиге дейт, же болбосо Аллах делсе де, же болбосо деген валил амрга дейт да, ошол убактагы мындай жол башчыларга дейт. Бул кайсы аалымдарга же болбосо падышаларга кайтарганда дейт ошолор. Ошол кабарга жараша аны истинбат кылып, аны изилдеп чыккан адам сөзсүз ошону билет эле дейт. Билип ошол кабарды изилдейт эле дейт. Изилдеп анан ошол кабарга жараша эмне кылыш керек, кандай реакция кылыш керек, ошондой изилдеп чыгат эле дейт да.
Эгерде Аллахтын силерге болгон жакшылыгы жана мээримдүүлүгү болбогондо азыңардан башка көпчүлүгүңөр силер шайтандын артынан ээрчип кетет элеңер дейт да. Аллах субханалла айтып атат да. Өсөр ушул аяттын негизинде мен түшүнөбүз. Демек бир кабар келсе бизге ошол замат аны башкаларга жайылтып баштасак же ошого биз өзүбүз реакция кыла баштасак, бул аны деген илимдүү адамдарга кайтарбай эле туруп эле же болбосо ушул мамлекеттин органдарына кайтарбай эле өзүбүз реакция кыла бергенибиз бул шайтандын артынан ээрчигендик болуп эсептелет экен. Аллах Таала бизге кабарлап берет. Ал эми ошолорго кайтаргандыгыбыз, ошол тийиштүү органдарга болобу же болбосо алымдарга кайтаргандыгыбыз, Аллах Таала айтат, мына ошону изилдей алчу адам ошону изилдейт эле дейт. Изилдей алчу адам ошону карап, изилдеп, анан муну адамдарга жайыш керекпи, жайбаш керекпи, ошого жараша анан иш кылат эле. Ким күнөөлүү, ким күнөөлүү эмес экенин баарын изилдеп туруп, анан иш кылганда анан ушундай өкүнүчтүү иштерге барбайт элек да. Ошондон Аллах Таала да бул тууралуу бизге кабарлап берип атат. Андай жайылта берүү бул шайтандын иши. Мына чынында анык көрүп атабыз кандай мына ушундай ар кандай кабарларды соц тармактарга жайылта беришти. Анан канча адамдар ошол нерсени түшүнбөй туруп эле бир тараптуу көрүп алып эле кандай ошо ачууга алдырып анан кандай иштерге барышты да. Субханалла. Эми бул үчүнчү жолу эми такталбаган маалыматтарды жайылтуу ошол өтө кооптуу нерсе. Анан билишибиз керек да, ошо такталбаган маалыматтардын дагы кайсы кандай жагынан кооптуулугу бар. Биз эгерде кайсы бир тактабай туруп эле биз бирөөгө жайылтып туруп, биздин ошол бирөөгө жайылткандыгыбыз себептүү, кимдир бирөөгө барып кайсы бир адам зулумдук кыла турган болсо, биз билишибиз керек, ошол адамдын күнөөсүн биз дагы тартабыз. Мисалы силер деген эгерде кайсы бир адам эгерде группага жанагындай бир кандай бир сообщениени жөнөтүп, бир ошондой бир кандай чакырыктарды жарыялап, же болбосо бир нерселер, бир сүрөттөрдү же болбосо видеолорду салып, ошол себептүү кайсы бир адамдар бар, бирөөлөрдү ууртоп тукмукка алып, бирөөлөргө зулумдук кылып, бир күнөө тапкан болсо, ошолорду чакырган адам дагы, ошолор барганда себепкер болгон адамдар дагы, алар дагы толугу менен ошондой күнөөнү алат да. Толугу менен ошонун күнөөсүн алат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ман да иля далалатин каналаху минал исми мислу асами ман табиаху" дейт да. Ким эгерде адашууга чакырган болсо, ал дейт, анын артынан ээрчигендердин күнөөсүн алат дейт. Ла янкусу залика мин асамихим шай'a. Жана алардын күнөөлөрүнүн эч нерсеси кемибей толук келип жазылат дейт да. Ошондон бир нерсени бирөөлөргө жайылыштан мурдан биз деген өтө ойлонушубуз керек да, муну такташыбыз керек. Биз жайылткан нерсе туура нерсеби, так нерсеби? Анан биз бирөөлөргө жөнөтсөк анан болот да. Бул үчүнчү маселе болду окуя боюнча. Анан төртүнчү маселе, буга да көңүл бурушуп кетиш керек, бул ачуулук калтыруу боюнча. Ачуулук калтыруу мына көбүнчө кандай болду? Мына бул буга чейинки биз айткан нерселердин натыйжасы болуп келип чыкты да. Мына кайсы жанагындай тез көрүнүштөгү улутчулдук биздин коомубузда жайылта берилип, ар кандай сөздөр боло берип, ар кандай группаларда, соц тармактарда адамдардын арасында боло берип, бир кандай бир жек көрүндүү сөздөр жайыла бергендиктен бир кайсы бир улуттагы адамдарга бир кандай жек көрүндүү мамиле сүйлөй баштады да. Ой сүйлөй баштады. Андан кийин такталбаган маалыматтар чыга баштады. Бирөөнү уруп койгон экен, бирөө антип койгон экен, ал эмес, мына көрүсүздөр ошол күндөрү ал эмес бирөөнү өлтүрүп койгон экен дегенге чейин жетип калды. Көрүсүздөр кандай ошо азыр маалыматка так болуу, бул нерсеге кандай кылдаттык менен караш керек экенин өтө азыр түшүнөбүз да. Анткени карасак ошол учурда бирөөнү өлтүрүп койду деген кандай жалган экенин билип атабыз. Мүмкүн ошол кайсы бир адамдар өзүнүн бир кандайдыр бир жеке кызыкчылыктарын карап ушуну атайын ушундай бир жалган кабарды жайылтып койгондур. Биз ошондон бизден көрсөтөрү жанагындай жалган кабарларга ишеништен мурда тактабай туруп керек, башка бирөөлөрдүн колундагы бир курал болуп калбашыбыз керек да, бир оончук болуп калбашыбыз керек. Анан ушунун баарысынан келди, анан эмне болду? Анан аягында бул жанагындай ачуулук калтырууга алып барды да. Канча деген адамдар, жаштар өзгөчө болуп эмне болду? Анан ачуулук калтырып барып, анан барып башка бирөөлөрдү анан ууртопко алып баштады да. Субханалла. Мына бул албетте бул чоң зулумдук болду, мына чоң адилетсиздик болду. Бул туура адилетсиздиктин кандай оор күнөө экендигин, бул сөзсүз түрдө Аллахтан азан алып барат экендиги тууралуу биз сөз кылдык да. Эми бул ачуулук калтыруу бул билишибиз керек. Бул дагы ошо шайтандын адамга келе турган бир эң башка эшиктердин бири болуп эсептелет. Адам качан ачууга алдырганда болду, ошол убакта билиш керек, ал шайтанга баш ийип калат. Ал өзүн башкара албай калат. Ошондон эгерде адам өзүндө бир ачуулук калтырыткан сезип аткан болсо, эң биринчи ирет аузу биллахи минаш шайтанир ражим деп айтыш керек да. Мен Аллахка кайрыламын, карышка калган шайтанды сактасын деп, мени сактасын деп Аллахка жалбарып тилениш керек. Экинчиден, колунан келишинче негизи албетте адам өзгөчө өзүнө эгерде биле турган болсо, тез ачууга алдырат экенин өзүн билген болсо, негизи ошо аны ачууга алып бара турган жолдор адамдардан же болбосо бир жерлерден өзү колунан келишинче сак болуп алыс болуш керек. Өзгөчө жанагындай соц тармактарда бир кандай видеолорду көрө турган болсо, өзүн билсе караман албай калат экенин, ачууга алдырып давлениеси көтөрүлүп баштайт экенин өзүн билсе, ошондойлорду көрбөсүн баштан эле, ачпасын эч нерсени. Көрбөй ошолорго өзү жолобосун. Аны пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга да хадисте айтканда, бир күндөрү бир адам келип туруп, "Аусыни" деген, "Мага осуят берчи, насаат айтчы" дегенде, "Ла тагдап" деген. Сен ачууланма деген да.
Анан фарадда да мираран деп жана кайра кайталап сураган. Мага кайра усат айтчы, мага усат айтчы деп кайра айтып, кайра пайгамбар айтып берген. Ла тагдап дейт да. Кайра ачууланма деп айткан дейт да. Өстүр ошо ачууланбаганын бул ачууну басуу кандай бул маанилүү экендигин бизге пайгамбар салам өзү көрсөтүп берген да. Анткени көп адамдар кандай болот ошо ачуулукка алдыргандыктан ушу шайтанга башкарылып барып кийин кандай бир иштерге барат да, кийин өтө өкүнүп калышат да, субханалла. Ошондон колубуздан келишинче бул ачуулукка алдырбашыбыз керек. Биринчиден ачуулукка алып бара турган жолдордон биринчи алыс болуп турушубуз керек өзүбүз. Эгерде ачуулукка ошол абалга түшүп кала турган болсок, анда жанагындай Аллах Тааланы жарып алып, шайтандан сактасын, Аллахка кайрылып, анан жана башка себептер бар. Мисалы, адам эгерде турган абалда болсо отуруш керек, отурган болсо жатыш керек, барып даарат алыш керек. Ушундай себептерин кылыш керек болот. Эми бул болгон нерсе болду, эми ачуулукка алдырышты, жанагындай болгон нерсе болду да, эми Аллах Тааланын тагдыры менен экен. Эми мындан кийин эмне кылабыз? Мындан кийин эмне кылышыбыз керек? Мындай абалдар кайталанбаш үчүн. Биринчиден, биз көңүл бура алып, мына ушул айткандардын негизинде эле ушундай окуялар кайталанбаш үчүн эмне кылышыбыз керек? Эң биринчи адамдарга биз динди жеткиришибиз керек. Ыйманды жеткиришибиз керек. Адамдарга жайылтып башка бирөөгө зулумдук кылып коюу, башка бирөөгө адилетсиздик кылып коюу кандай бир туура эмес иш экендигин, аларга кимдир бирөө зулумдук кыла турган болсо, ошол зулумдук кылган адамдын жардамчысы жок деп ойлосун. Алардын жардамчысы сөзсүз түрдө Аллах Таала турат. Аларга Аллах Таала жардам берет. Ошол адамдарга биз ушу жеткизип, бул акырет бар, акыретте дагы жаза бар деп. Хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда, кыямат күнү мүйүздү кой, мүйүсүз койду сүзүп койгон үчүн да ошон үчүн жооп берет дегенде. Ошон үчүн жооп берет. Эми элестеңиздер, ошол койлордун арасында да ушундай жаза өзүнүн адилеттүүлүк орнотуп аткандан кийин адамдар тууралуу эмнени айтабыз? Канча деген адамдарды эгерде инвалид кылып койсо, уртукка калып, анан өлтүрүп койсо эмне болот эле? Кантип жооп берет Аллах Тааланын алдына барганда? Эми мында көрсөтөрбү, ошондон жеткизели, биз колубуздан келсе динди жеткизели, туура ыйманды жеткизели. Анан өзгөчө мына балдарды тарбиялап атканда ушул нерсеге көңүл буралы. Адилеттүү болууга, башка бирөөгө зулумдук кылуу кандай бул туура эмес иш экендигин, кандай бир оор кылмыш экендигин майдасынан баштап балдарыбызга, жаштарга баарына жеткизип түшүндүрүп баштайлы да. Анан аларга үлгү катары дагы мына ушул дагы маанилүү нерсе. Жаштардын үлгүсү, аларга азыр үлгү катары өздөрүнө кимди үлгү түтөт? Мына ушундагы ушуга да өтө көңүл буралды. Анткени чында эле бул белгилүү нерсе да, канча деген ошол жаштар дагы азыр ар кандай бандиттерди, ар кандай ууруларды, башка бирөө зулумдук кылып жүргөндөрдү, башка бирөөнү кандай ургулап, тепкилеп койгондорду, ушундай адамдарды кээ бирлер үлгү алып өзүнө анан жүрүп ошондой болгусу келип, анан кандай өкүнүчтүү жолдорго, адашуу жолдорго түшүп, өзүн кыйналып, башка жакындарын баарын кыйнап жүргөндөр бар да. Мына ошондой кайталамаш үчүн эмне кылыш керек? Ошон үчүн жаштарга чынында үлгү ким? Буларга үлгү боло турчу ким? Чынында жакшы үлгүлөрдү жеткизели. Аллах Таала Кур'ан айткандай, "Лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана". Мына силер үчүн Аллахтын элчисинде эң жакшы үлгү болду дейт. Мына биз түшүндүрөлү, ким чынында жакшы үлгү болчу, анын артынан ээрчип, ага окшошууга ким татыктуу? Мына биз билишибиз керек. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам, ошо пайгамбарды тааныталы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам тууралуу китептерди окуп берели, сабактарды берели. Мына ошентип анан чыныгы үлгү болчу адам экенин түшүндүрөлү. Мына кичинекей ошо балдарыбыз кичинекей кезинен баштап жаштарга, инилерибизге баарына түшүндүрөлү да, мына алардын үлгүсү ким болуш керек. Ошондой эле Аллах Таала Кур'анда айткандай, "Фаби худахи муктади" дегенде, мына Аллах пайгамбарларды айтып, алардын жолунан ээрчигиле деген. Мына бизде эң башкы үлгүбүз биринчи биздин Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Андан кийин башка пайгамбарлар дагы. Мына ошо башка пайгамбарлар, алар кандай болгон, алар кандай баатыр болгон, алар кандай адилеттүү болушкон, алар кандай башкаларга алар мээримдүү болушкон, кандай боорукер болгон, мына ошолорду биз жеткизели. Мына ошолорду тааныталы биздин балдарыбызга. Ошолор дагы биздин мусулмандар ошолорду мына өздөрүнө үлгү тутсун. Ар кандай бир капырларды же залымдарды үлгү тута албай. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзү хадисте айткан, "Хайрун наси карни суммалладин ялунахум" дейт. Эң жакшы коом, эң жакшы доор дейт, бул менин доорундагы адамдар деген. Андан кийин алардан кийин келгендер, андан кийин алардан кийин келгендер дейт да. Мына пайгамбардын доорундагы сахабалар, андан кийин табииндер, таба табииндер. Мына ушулар мына эң жакшы коом деп атат. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып, "Мана эң жакшы деген мааниси эмне? Ошолорду өзүңөргө үлгү туткула. Ошолорду карагыла, алар кандай болгон" деп. Мына ошо сахабалар кандай болгон, алар кандай баатыр болгон, алар кандай башка бирөөлөргө зулумдук кылган эмес, кайра алсыздарга алар жардам берген, аларды кандай коргогон, алардын чынында баатырлыгы тууралуу, алар кандай такыба адамдар болгон, ушуларды жеткизип мына түшүндүрүп тааныталы. Анткени мына ушул дагы албетте мына ар кандай азыр сериалдарды, кинолорду көрө беришип, ошол жактагы ар кандай бир бандиттерди же кандай бир ушундай башка бирөө зулумдук кылган кандай киши өлтүрүүчүлөрдү, башкаларды ар кимдир көрө берип, мына жаштардын арасында ошолорду өзүнө үлгү тутуп жүргөндөр да жок эмес да, субханалла.
жана айтканда эле ошо соц тармактарга ар кандай маалымат каражаттарына биз өтө кылдатык менен көңүл буруп тактамайынча эч кандай башка бирөөгө жайылтпай эле ошолорго биз тез реакция кылгандардан болбошубуз керек да, субханалла. Баардык эле ошол жактарда айтылган же баардык эле биз өзү көрүп турган нерселерге ишене бербешибиз керек. Анткени бул нерсенин негизинде биз бир иш кыла турган болсок, кийин биз ошо өкүнүп калышыбыз мүмкүн да, субханалла. Анткени Аллах Таала Куранда айтат: "Вала тахфа ма лейса лака бихи илм" дейт. Сен өзүңдүн илимиң жок болгон нерсенин артынан ээрчебе деген. Ошо бир нерсени биз анык билбей туруп, ошонун артынан биз ээрчип, биз туура эмес адашуу жолдорго түшүп кетпешибиз керек да, субханалла. Жана ошондой эле дагы эмне кылышыбыз керек? Эми биздин милдеттерибизден албетте жанагындай ар кандай бир жек көрүүлөргө, жек көрүүчү жанагындай сөздөргө, ар кандай бир ойлорго эч кандай бир жол бербейли. Мисалы, жанагындай улут аралык же болбосо аймак аралык болгон бир кандай бир жек көрүүлөрдү, жанагы трайбализм болот, национализм дегендей, улутчулдук деген ушундай нерселерди биз тыялы. Кайсы жерден көрбөсөк ошол нерсени токтотолу. Эгерде кандай группалардан сүйлөшүлүп атса, эгерде адамдар чогулуп алып ошол тууралуу бир кайсы бир улутту жамандап аткан болсо, аларды кемсип аткан болсо, ошол жактан токтотолу. Анткени биз өзүбүз гыйбатка, ушакка катышкандардан болуп калбайлы. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айткандай: "Манура аминкум мункаран фалигайру бияди" дейт. Эгерде ким араңарда бир мункарды, бир айыптуу нерсени, бир тыйылган нерсени көрө турган болсо, ошону колу менен токтотсун дейт. Колу менен аны өзгөртсүн дейт. Фа иллам ястатибали фабилисани. Эгерде андай кыла албаса, анда тили менен токтотсун дейт. Фа иллам ястатиб фабикалби. Эгерде аны да кыла албаса, анда жүрөгү менен дейт. Жана базалика адафул иман дейт. Жана бул нерсе имандын эң алсыз көрсөткүчү деген да. Ошондуктан биз колубуздан келишинче мындай айыптуу нерселерди биз токтотконго аракет кылышыбыз керек да. Албетте, Аллага шүгүр, биз өзүбүздөр да күбө болдук. Жанагындай зулумдук кылып, кайсы бир улуттардын жарандарына чектен ашкандар бар, аларга адилетсиздик кылып атканда, альхамдулилlah, аларды коргоп жүргөндөр дагы болгон экен, альхамдулилlah. Ошолорго да мына Аллах субхана таала ыраазы болсун, өзү аларга сыйлыгын берген болсун. Ушулар чынында эрдик көрсөткөндөр да. Аларга алсыздарга барып, көпчүлүк болуп барып, аларды ургулап тепкилегендер эмес, аларды кайра коргогондор, мына ушулар чынында эрдик кылгандар болуп эсептелет да, субханалла. Ал эми жанагы аларга зулумдук кылгандар болсо, эмне алардын милдети, алар тобо кылыш керек болот. Алар тобо кылыш керек болот да, субханалла. Анткени алар билесиздер, тобонун өзү шарттары бар. Аллах субхана таала менен эгерде адам өзүнүн ортосунда болгон күнөө боло турган болсо, өзү тобо кылып Аллахтан кечирип сурап коюу жетиштүү болот эле. Бирок бул жакта башка бирөөнүн акысына кире тургандыктан, башка бирөөгө каршы зулумдук болгондуктан, бул Аллах таала менен өзүнүн ортосунда дуа кылып кечирим сурап коюу бул жетиштүү эмес болуп эсептелет да. Анткени бул деген ошол адамдан барып кечирим сурап, ал адам кечирим дебейинче, кечирмейинче, муну Аллах таала кечирбейт. Муну Аллах таала кечирбейт. Ошондон бул эгерде бул дүйнөдө анын кечирими жетпей кала турган болсо, анда билсин да, анда кыямат күнү барганда сөзсүз түрдө ошол күнү тиги адам өзүнүн ошол адилеттүүлүк орноп, өзүнүн бузулган акысын алып сөзсүз түрдө алат да кайра. Ошондон тобо кылып калыш керек. Мына азыр альхамдулилlah мүмкүнчүлүк бар кезде. Азыр убакыт бар, мына азыр адам өлүп калганга чейин албетте тобонун эшиктери ачыкта. Мына ушундай кезде адам барып тобо кылып, жана ошол кимдерге барып зулумдук кылган болсо, ошолордон барып кечирим сурап калсын. Эгерде акчасын тартып алган болсо, барып акчасын кайтарсын. Эгер телефондорун тартып алган болсо, барып телефондорун берсин. Анан кечирим сурап, ошол кылган ишин кайра оңдоп койсун. Аллах таала Кур'анда айткандай: "Иллаллазина табу ва аслаху ва баянат". Кимегерде тобо кылып, кылган ишин оңдоп, анан баяндаган болсо дейт да. Мына Алла ушундайлардын тобосу кабыл болот. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям да хадис айткан, бул имам Аль-Бухариде келген хадисте, Абу Хурайра радиаллаху анху айткан, ал пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен: "Ман канат индаху мазламатун ли ахихи флятахаллалху минха" дейт да. Кимегерде өзүнүн бир тууганына карата бир зулумдук кылган болсо дейт, бир зулумдугу болгон болсо, ошону чечип калсын дейт. Анткени фа инна лейса самма динар ва ла дирхам. Анткени ошол күнү дейт, динар дагы, дирхам дагы жок дейт. Эч кандай акчалар жок, эч кандай. Мин кибла юхаду ли ахихи мин хасанати. Ана ошол күнү дейт, сиздер ошол бир тууганын болот, анын деген жак сооп иштерин алып кетип калат. Фа иллам якун хасанат ухида мин сияти ахихи фатуриха алейди. Эгерде сооп иштери жок болсочу, эгерде ан ошол кутулуш үчүн, зулумдугу үчүн кутулгудай, эгерде бергедей соопчулук иштери жок болгонсо эмне болот дейт. Анда тигил адамдын дейт, кимге зулумдук кылган болсо, ошонун күнөөлөрү алынат дагы беркеге ташталып калат дейт. Беркеге ташталат дейт. Карасыздар, кандай гана өкүнүчтүү нерсе да. Ушундай абалга жетип калганга чейин, альхамдулилlah, мүмкүнчүлүк бар кезде кимдир бирөө кайсы бир адам зулумдук кылган болсо, сөзсүз түрдө кечирим сурап, жана мүмкүнчүлүк бар кезде ошону токтотуп чечип калыш керек. Дагы акыркы дагы маселе айтып кетиш керек. Бул жакта жанагындай толуп жолдорду тосуп, бул дагы албетте бул арам иштерден болуп эсептелет да. Мунун айынан адамдарга ар кандай бир кыжалат жараткандыктан, мындай кылган адамдар дагы кандайдыр бир деңгээлде өздөрүн дагы жоопкерчилигин тартышат да. Жана негизинен эле мындай митингдер тууралуу дүйнөлүк болгон чоң аалымдар бул нерселер арам экендиги тууралуу фатваларында айтышкан. Жана ошондо дагы ошол күндөрү жана милиция кызматкерлери тарабынан, ошо ички иштер башкармалыгы тарабынан дагы
талаптар болду, сурануулар болду, тарап кеткиле деп, үйлөрүңүздөргө кеткиле деген сурануулар болуп, буйруктар болуп атканда, ошого дагы баш ийбей коюу дагы бул дагы мусулман үчүн ката иш болуп эсептелет, күнөө иш болуп эсептелет. Анткени Аллах Таала Кур'ан айтат: "Я айюхаллазина аману атиуллаха ва атиур расул ва улул амри минкум" деп, иман келтиргендер, Аллага баш ийгиле, жана элчиге баш ийгиле, жана араңардагы башчыңарга баш ийгиле дейт. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Ким эгерде өзүнүн падышасына баш ийген болсо, ал мага баш ийди" дейт. Ким өзүнүн падышасына баш ийбей койгон болсо, ал мага баш ийген жок деген да. Ошондуктан ошондой буйруктарга дагы, талаптарга дагы моюн сунбай коюу дагы бул дагы каталардан болуп эсептелет. Канча деген ошол жерге мисалы топтолуп, канча деген адамдарды, канча деген ошол жактагы мисалы ошо милиция кызматкерлерди кайра алаксытып, ошол жакта жүрүштү да. Мисалы башка жакка карасаңыздар, ошол жерде жөн эле топтолуп адамдар чогулуп жүрүштү да. Ошол жакта дагы мына айтыш керек да, мына мусулман бир туугандарыбыз ошол жакка барганда туура эмес эле да. Жөн эле ошондой жүрүп ал жактагы бир кандай бир нерсе башталып кетчүдөй эле жанагы зулумдук кылчылардын санын көбөйтүп андай жерге биз барбашыбыз керек. Эгерде биз бара турган болсок, эгерде демек биздин барганыбызды дагы башка бирөө да демек бул туура иш экен да, алды баратат, мен дагы барайын деп биздин артыбыздан бирөө ээрчип барышы мүмкүн да. Мына ошол жакка барып, кечке түнү бою ошол жерде туруп, адамдарга кайра кызааттык кылып, ошол жактагы анан ар кандай ызы чуу көтөрүп, ошол жактагы адамдар уктап атса да алардын да тынчын алып жүргөндө, албетте бул кандай бир деңгээлде бул дагы башка адамдарга карата болгон зулумдук, адилетсиздик болуп эсептелет да. Анан ошол жактагы милиция кызматкерлери да алаксып, алардын дагы ишин кылдыртпай ошол жакта алаксып жүрүштү. Башка жактагы жаман ойлуу, арам ойлуу адамдар барып, башка жерлерде барып, анан кол салып, жанагындай жатаканаларга кирип келип, анан уртукмун калып, адамдардын акчаларын тартып кетип атат да. Ошол жакта силер барып, силер жанагындай адамдарды жөн эле милиция кызматкерлери алаксытып ошол жакта турбай, эгерде үйүңөрдө эле отурганыңарда мүмкүн милиция кызматкерлери башка жерлерге барып иштерин кылат эле да. Анан түнү бою кечке жөн эле туруп эле, мына албетте бул дагы туура эмес иштерден болду. Ушундай демек негизи мусулман өзү акылдуу болуш керек да. Мусулман өзүнүн акылы менен иш кылыш керек. Жана альхамдулилlah, мына көрсөтөр бизге көрсөтмө болгон, жана бизде Кур'ан жана сүннөт бар. Жана азыр мына ушундай сыяктуу болгон кайсы бир маселелерде деген Кур'ан сүннөттүн негизинде биз кандай иш кылыш керек экени тууралуу мына кээ бир аят хадистерди бүгүн окудук. Эми ушуларды албетте биз өзүбүз жакшы түшүнүп алышыбыз керек. Анан колубуздан келишинче иншалла башкаларга да жеткирип, жана өзүнүн жакындарыбызга ушул нерсени түшүндүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Эми бул сөздүн аягында дагы биз айта кетишибиз керек. Биз баардыгыбызга сабак болуубуз үчүн жана бир эскертүү катары ушундай жана туура эмес иштердин кандай, акылсыздыктардын кандай туура эмес кесепеттерге алып келет экендигин биз жакшы билип алышыбыз үчүн биздин бир ишеничтүү бир жакындарыбыз, тааныштардын бири ошол милиция кызматкерлеринин бири болчу экен. Ошол түндө ошол күзөттө туруп, ошол жакта усиление чыккан экен. Таң аткандан кийин анан үйүнө баратып, анан үйүнө аз калганда анан ошол машинасы менен урунуп, анан авария болуп, ошол жактан кайтыш болуп кеткен экен. Карасаңыздар, кандай өкүнүчтүү иш болду да, субханалла. Жана артында үй бүлөсү калган экен, үч баласы калган экен. Субханалла. Аллах Тааладан сурайбыз, аны өзүнүн ырайымына алган болсун. Жана жакындарына Аллах Таала сабырдуулук берген болсун. Баардыгыбызды Аллах Таала туура жолго бекем кылган болсун. Жана ушундай туура эмес иштерден, жана акылсыздыктардан Аллах Таала баардыгыбызды сактап, жана биздин мамлекетибизге Аллах Таала тынчтыкты берген болсун. Субханакаллаху ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.